Саламатсыздарбы, Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин маектөрдө өзгөчө конок, сүрөтчү, бир катар кинолордо көп эмгегин өтөгөн Өмүралы Тойчиев агабыз келди. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Сиз жөнүндө буга чейинки маектериңизге таянып олтуруп бир суроо жаралды. Атактуу актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовго жакын болуп турсуз, кезинде ошол бийик инсан менен бирге ээрчишип жүрүптүрсүз. Эмнелер эсиңизде калды? Мына ушул инсан жөнүндө сиз эмнелерди алып калдыңыз өзүңүзгө, сүрөтчү катары, адам катары кандай таасирлер бар? Сиз мезгилде мен мына бет лаборатория деген бар. Океан жанында. Чокморов ошо океанда үйдө жашап. Чокморов мен ошол жерде охранник болуп иштейм. Анан Чокморов ошол жерге Волгасын койчу. Анда гараж жок, эсмесин. Анан бир күн эртең мен барсам, ошо дем алыш күн болчу. Чокморов бирөө менен чыгып келатат. Машина жүрбөй койду. Анан ага мен карап көрөйүн дедим да. Десем, билесиң деди. Карап көрөйүн. Мен тайкелерим, айда классташтар баары шопурда. Машинаны билем жакшы. Анан барып карасам, Волганы мындай неме деп генераторго ток берген качка бар. Ошол мындай үстүндө турат да. Мында капталга жагыш. Башка машиналарда ылдый турат, анан Волганы ошол турат. Ошол жерде центральный провод чыгып кетти. Мына сразу көрдүм, ачканда элечи. Анан кийин воздух ичкичти ачып, карбюратор тазаламыш болуп, монтип, анан тиги ордон салып коелу, үйлөмүш болуп, тазаламыш болуп, жаап койдум. Андан кийин отурганда дүрдө эле жүрүп кетип, Чокморов сүйүнүп эле, малды, ушул жерде болот, ушул жерде болду. Кечинде келем, боломаган ушул жерде болду. Кечинде андан кийин бир мешок, мындай, анда баягы пакет жок. Неде мешок, терапка мешок неме, мешок дейм да, эмне, сумка. Бир сумка эт, анан бир коньяк алып келди. Анан ошо мен тиги университеттеги кыздар чакырып, жакын болчу да. Охрана турган өзүнүн курсташтарым бар, аларды чакырып ишин түнү менен тойлогонбуз. 2 квадрат метр жерге Чокморовдун. Ошо мен анан Чокморов мен неме болуп калды, кийин мага ишенип, ошол жерде машинасын мага таштап коет эле, суусун мен төгүп, мен куюп, эртең менен жүргүзүп эшигинен алып берет эле, кечинде алып келип гаражга коюп коет. Шакирттикке кандай болуп? Шакирттиги мындай айтып атышат баары, как художник неме катары, актер катары шакирт болду деп. Эми Чокморов биринчи очередь сүрөтчү, художник. Ал өзү ошо биринчи очередь художник. Актерлук ага жөн эле хобби эле айтканда. Хотя вообще дүйнө дүңгүрөккөн киночулар бар эле художниктер. Анан художниктер ошо жаман көрүшөт киночулар. Художниктерге жете албайт, мындай айтканда. Анан бул киши эгер актер болсо сүрөттөн деле кыйын чыгат эле. Сүрөттөн саатта каралайт, жанында жатып жүрүп тапкан. Жанында жатып азыр художниктерин антпейт. Ошол үчүн баары абстракцияны болуп кетти. Ал оңой да, красканы чачып ары бери пүркөйлөнүп сүрөттөй берет. А реалист болуш үчүн ал отуруш керек, иштеш керек, издениш керек. Бир картинаны 1 жыл, 2 жыл тартыш керек. Аны кылбайт. Жакшы айттыңыз. Демек, абстракция бул оңоюраак экенде, Чөнөкөй эле, чочко чыгып атат абстракция болду. Мен айтам художниктерге, чочко чыгып сүрөттөрдү албай калып, не художниктер басып берет. Менде видеосы бар эсе кылдым берет. 50 миң, 100 миңден сатып атат. Чочконун жумушу. Кайра жанагы суроого кайрылып келсек, Чокморов жөнүндө айтып берип аттыңыз эле. Анан шакирттикке кандай өтүп калдыңыз? Эмнеден башталды? Сразу айтайын. Кол баласы десең жакыныраак болот. Кол баласы. Шакирт болгондо мен мага мынтип жете эле сүрөт тартканды, же киного түшкөндү үйрөтсө, кысаты мен кино жөнүндө сурасам элечи, кызыгып сурасам элечи. Мындай бир эки ооз эле, деп койчу. Всё. Кийин өзүм киного келип түшүндүм. Түйүнү турган нерсе жок экен ал жакта. Только кылыш керек, анан эмне болот билбейм. Эмне үчүн негизи сүрөтчүлөр киного кызыгышат? Чокморовдун өзүнүн айтканы боюнча, буну окуп жүргөндө немеге тарткан, Жоро деген киного биринчи. Жоро деген немеде чакырып дейт, бир орус көрүп калды, атча жүрүп. Анда этюдка чыкчу да. Этюдтан атын жүрсөм, ипподромго этюдка чыкканбыз дейт. Чакырып алып барсам ошол жерде жаңгыроо, теге бөгөр нарсе жүрүп жүрбөйт баары. Анан мага тарткандан күлгөндөн мага жаактар тырыш болуп кетет экен деп албай койгон дейт. Демек, жерден Чокморовдун актер болуп калганда бул Шамшиев ошол көргөн. О Шамшиевдин гениалдыгы биринчи жолу кино берген ага. Биринчи жолу. И то коркпой главный ролдорго непрофессионал артистерди алган. Чокморовдун айтырганы өкө тең профессионал эмес. Вот гений адамдар, генийлер. Коркпостон. Анан кийин Чокморовду айтып атпайбы, мен кинону сурасам көп неме кылчу эмес.
Öyle деп койчу анан все. Динара Бишаналиева менен болгон маегиңизден окуп калдым. Кыргыз сүрөтчүлөрү өзбек, казак сүрөтчүлөрүнөн бир 15 жыл алдыга кеткен деген сөзүңүз бар экен. Ошону ушул жөнүндө айтып бериңизчи, кайсыл тарабынан алдыга кетти? Бул тарабынан биринчи кызмат Чуйковго. Мына художниктер действительно мына жерде художниктер биз неме эмеспиз. Анау немени мына жердеги Дубой паркта көргөзгөн зал бар. Баягы Сталин мезгилинде чиркөөлөрдү немелерин баарын талкалаган да. Культурный неме болуп. Чиркөө анан мечиттерди. Ошондо мына чиркөө экен эле көргөзмө. Ошону алып калган экен бизге көргөзмө керек да. Азыркы сүрөт музейи. Ошого чокум эми сүрөтчүлөр союзу 15 республика боюнча 15 СССРдеги жалгыз сүрөтчүлөр союзу Кыргызстанды сактап калдык биз. Сүрөтчүлөр союзун. Калган союздар жоголду го, жазуучулар союзу, архитектор союзу эч кимиси калган. Биз гана сактап калдык. Ошого биздин аксакалдарга рахмат, Курбанов, Жылкычы, Жакыпов, Огаевтерге, Садиевтерге ушулар урушуп, талашып алып калышкан. Анан сүрөтчүлөрдүн дагы бир немеси кыргыздардын бир немесичи сүрөткө болгон. Мындай эле айтайынчы, капа болсун кыргыздар. Нөл. Кыргыздар нөл сүрөттө. Башка жагынан кыйын. Өрү жагынан, опера жагынан мисалы үчүн неме, кино жагынан кыйын, сүрөттө нөл. Ошондо биз кандай сиздин оюңузча кыргыздар баягы халтура менен чыныгы сүрөттүн айырмасын билбейт дегениңиз келип турабы? Кандай экен, түшүндүрүп берейин. Кыргыздардын сүрөтү кантип болот азыр? Той болсо да сүрөт алган мода болуп кетпедиби? Сүрөт белек болгон, Немеге бара, ала тоо карап да, мага арзандыраак анан чоңураагын бер дейт. Это художниктер үчүн күлкү, анекдот. Сүрөттү антип издебейт, сүрөттү авторуна карап издейт. Сүрөттүн оригиналдуулугуна карап издейт. Сүрөт сенде бар, сүрөт эч кимде болбош керек башка. Ошонусу менен бааланат сүрөт. Ала тоодагылар кайсы сүрөт көп өтсө, ошону кайра тарта беришет алар. Бул Ала тоо аянтындагы сүрөт галереясын айтып атасыз. Бул базар да, базар, ал галерея эмес. Мына музей азыр. Мына мисалы үчүн Пикассонун Подсолнуха деген семишке немени, күн карамас деген сүрөт $104 миллион сатылган. Эми ошо интернеттен карап көрсөң, антип менде да тартып коем дейсиң. Бу жерде андан 10 эсе 100 эсе жакшырылган күн карамалар сүрөтү бар. Себеби ал Ван Гог. Кечиресиз, тааныш үчүн кандай көз керек аны? Мындай эмнеден айырмаласак болот? Халтура менен оригиналды. Буну мындай бир американецтин айтканы бар. Халтура менен неме менен шедевр менен мусордун айырмасы дейт сүрөттө. Жуп-жука кагаздай дейт. Аны художниктер да билбейт. Художниктер да билбейт. Бирге сүрөттөр мусор, бирок мен бул мусор сатам дейт да. Вот ошон үчүн мусорлар эле кетип калып атат көбүнчө. Даже немеси өзүнүн фекалиясын саткан художник бар. Ошону аттестиңиз го интернеттен тапса болот, бар азыр интернетте. Өзүн. Анан художниктер жөнүндө баягы импрессионизм деген кино бар, француздардыкы жакшы. Анан пакетчик деген кино бар, өлө ошо мусорлар кантип шедевр болуп чыгып калган, музейлерге чыгып калган көрсөткөн. Импрессионизм дейсизби? Импрессионизм французский. Анан пакетчик американский кино. Жакында Маданият министрлигине жакшы акча бөлүндү да? Маданият тармагына. Сүрөтчүлөргө дагы бир аз бөлүндүбү? Сүрөтчүлөргө билбейм, биз сүрөтчүлөр деген баягы мамлекетке баш ийбейбиз, өзүбүзчө организация болуп кеткенбиз. Себеби аларга баш ийсек, ал биздин музейди, эки пансионатты баарын алат дагандан кийин ошо акай заман ошондой болуп кетпеди. Эмне деп, не платежеспособный деп анан кийин припад кылып алып сонактайнчы. Эми азырда мына бийлик талашып атыптыр деп угуп атам, кече уктум мен, кече. Биздин союз художник эмесин. Имаратты ошонун ар жакты баягы тегилерин баарын бузуп, анан башка здание салып атат. Биздин эски студияны да алып туруп ошентип, бизди чыгасыңар деп атат, мен ошол жакта арендада отурат элем, билбейм эмне кылабыз деп. Анда акча бөлүнүптүр деп угуп атабыз. Бир киного мен мурда эми бизге эч ким айтпайт да. Ушу сөз менен угабыз. Мурда бир ашып барса 10 миллион бөлүнчү киного жылына. Азыр 345 деп бирөө айтат, 370 деп бирөө айтат. Миллион бөлүнүптүр. Действительно сериалда кетип атат. Сериалдар деген өзүнчө студия ачылды. Анан ким не иш кылып атат, пока мына көрө элекмин мен. Кино деген ушундай нерсе, мына Никита Михалков деле акыркы киносун бир аябай $60 миллион кетип тартты эле. Эч неме сулбай. Кино деген ушундай. Там
группа немеде команда иштейт да. Команда жакшы болсо анан ошол жерде ошогандан кийин мен артисттердин мына жаман көрчүмүн, эмнеге булар макул деп. Көрсө ошол жерден бакшап күйөткөн да. Кээ бир немелер бар, кинону чыгарган ошолор. А келип туруп анан кийин режиссер, анан главный роль деп, второстепенный ролдогу немелер чыгарып коет. Кээде кинонун көркүн чыгарып коет да мындайчы. Ошол үчүн кинодо Кинодон эмнеге кетип калдыңыз? Жакшы эле киришиптирсиз эле. жок, кеткен жокмун, ичим кетирген жок мени. Азыр кеттим деп деле айта албайсың. Себеби деген частный судьялар бар азыр. Мен сиздин баягы маектен окуп калдым да, кино меники эмес экен, кинонун тузу оор экен, Кубатбек Жусупалиев айткандай деп бир айтыптырсыз. Бул чын эле кетип калганбы деп ойлодум да. Жок, кетти. Кинонун тузу оор экен деген сөз түшүндүм, кино бар экен. Биздин тузу оор экен. Анан кинодо мындай айтып атпаймынбы, вигикти бүтүп келип алып эле эч бир баркы жок да билесиң. Анан мындай эле отуруп эле мына неме Убайдулла Ажыбаев вообще тарткан жери эки киносы, барган жеринен биринчи орун алып атат. Барган жеринен биринчи орун алып. Темирден окуду. Экөөбүз окудук. Сизде да ошондой мүмкүнчүлүк болду да. Менде деле болду, эми менде акча жок да. Менде деле идеялар бар, сценарийлер бар тартканга да. Кино бул неменин иши да. Түшүнүктүү. Группа жумуш да, өзүң жалгыз кыла албайсың. Сүрөттө өзүң режиссер, өзүң сценарист, өзүң актер калагандай кыла бересиң. Ошо. Анан еврей деген калп бар го, бир еврей деген калп бар. Ушулар действительно бул избранный народ деп коет. Мусулманда Кудайдын мөөрү түшкөн калп дейт. Действительно ушундай калпка окшойт буларчы. Себеби дегенде булар эмне кылса эле келишчү дебир барышайт. Бир еврей бир черный квадрат деп жөн эле красканы немени кагазды боеп койгон. Кара түскө жөнү бул черный квадрат деп. Шедевр азыр айдада. 20 миллион коп койгон немесине базын. Сатылбайт. Анда кече бир еврей тартыптыр. Бир швейцарский үйдүн адреси. Шаарды, көчөнүн аты немеси анан аяк эзинде 1080 деп индекс почта. Бир аял тендер басып эле үйүнө неме кылып, үйүндө эле тетип ошол аялдын көчөгө чыгып, жип алып, анан баласы сүйүтүп чогулуп. Вообще кино эмес да. Эми ошону 10 жылдагы эң мыкты кинолордун бири деп чыгарып атат. Анан түшүнбөй калдым деп мен кайра көрдүм. Нет, аял еврей экен көрсөтүп. Еврейлерге мен действительно Кудайдын мөөрү түшкөн калптыр деп коем. Эмне? Мен ага караганда мен эшектер таткам да. Мен эшектерим кыргыз ызычы болуп бир кездерге жазыштаган, анан баягы эшектердин эти сатылганда бир ызычы болупту, болду. Мен еврей болгондо вообще азыр денидиги жокмун. Жанагы Курманжан Датка фильминде декорация жасаптырсыздар го. Ошонун декорацияны жасап аткан учурдагы кызыктуу нерселер жөнүндө бир аз айтып кетиңизчи. Декорация эң кызыктуу жерин айтып берейин да. Кызыктуу жери кино тартып атсак неме деп калды. Курманжан апа. Эски базарды жасаптырсыздар, канчанчы? Мен базар жасадым да. Аякта 8 художник иштедик. 8 художник иштедик. Ошондо да көрдүм, художниктер сөздө кылып койгондо. Бүт эле режиссердин анан кийин неме убакыт өткөзүп туруп Шерняз өзүнүн эки баласына президентский грамота берди, почетный грамота алып берди. Мындай болуп калды. Мен ага чейин Москвада иштеп аткам. Анан келип болсам баягы эски жердичи бүт эле өзбек кылып тартып бериптир. Костюмдарды, немелерди. Ошол жерде Касым деген художник бар, ал Ошто иштеген. Ошто 10 жыл жүргөн. Сен билесиң го, мындай эмес го. Эчече юг деп коет. Юг болсо эле өзбек кылыш керек. Десем, анан мен айттым ошол жерде кыз эле. Эгер ушундай тартылып аткан болсо киноңор, декорацияңар мен өрттөп ташайт дедим. Анан баягы Шерняздын ушакчы кыздары бар, Шерняздын. Телефонун тартып барып айттым. Анан мен бир жумадан кийин келдим, келсем баягылар жок, башкача бүт кыргызча болуп атат. Жок, мен тигини айтып кой эле, Султан Раевга чалдым. Ушундай болуп калыптыр, Султан айтат. Диалогтордо халям-алям деп эле жаза бериптир, бул аркалыктар халям-алям деп кылса өзбекче болуп калды деп беришет. Андай эмес деп мен диалогтор оңдоп чыктым деди. Сөздөрүнү? Сөздөрү. Ошо мен ушу эки кара сулуу киришиппиз Кырманжанга. Мындай тактап айтайын. Анан кино тартылды, неме кылып тартылып атканда неме деп калышты, Курманжан апа деп атасыңар дедим, ал эмне дейсиң ана? Апаңар болсо мен эжем болот атат. Мен ошо муңгуштардан болом. Даже баарың мага жейсиң дедим. Анан ошондон кийин кино бюджети мени таяк деп жүрүштү. Анан кино бүтүп, кинодон көп эле акча түштү деп угабыз. Өтө эле бир эле Манас кинотеатрынан 50 миллион түштү угабыз. Калп үчүн билбейм. Анан кийин Атамбаев келип өзүнүн жыртыктарын жапкандагандан аз эле түштү деп көрсөтүп койушкан. Ошентип угуп атабыз. Мен это не выручайт за это. Бирок
акчаны немеге Шабданга сразу берген да. Шабданга бергенде Шабдан фильмин тартууга берген. Шабдан себеби ана эгер болбосо кинодон акча кылса болот чында. 10 эсе 100 эсе акча кылса болот. Жакшы кино болсо. Анан бергенден кийин анан баягы бир 40 миллион берди. Биз дагы бардык, найзаларды, арабаларды, баягы бутафорияларын баарын жасап аттык. Уже актерлорду немелер кетип атты, кастингдер. Анан 8 сценарий келди. 8 вариант. Бирин бири жебелеп, өзүңөр билбириңер жей турбайсыңар дейм, өзүңөр билбириңер. Ушинти биринкин бири жактырып, ана киносунда өлүп кетсе бирөөсүн жактырды эле. Бирөөсүн жактырса анда саяк сарыбагыш тартап экенде чыкпадыбы? Элис үйүнүп кетти, өзүңөр сарыбагыш элестериңер таап алып атат. Кыскасы сценаристтер келишпей атып тартылбай калды. Ооба да, ошо өздөрү бири-бирине келишпей атат. Деп ошону ана мына Канемет деген бар опера театрда. Ошого айтып берсем, ал айтат, ал дагы жеткен шовинист да. Ал түндүк түштүк эмес, бугун өзүн 16га бөлүп берет. О неме деп коет. 90-жылы немени коймок болгонбуз дейт, балет кылып. Орманханда. 7 миллион берген дейт. 7 миллион азыркы 60-70 миллион сом. Анан музыкасы мен жазмай болдум дейт. Анан бул чүйдүн баары ошо Орманхандын балдары экен. Бунда аялы катны көп болгон турбайбы дейт. Балдарына көрсөтсө терин айтпай, биерин көрсөтпөйт, ошо бири-бирине кылышат, ошо мен досум коюлбай калды дейт. Мына гениальный чоң проектлер болбой калган. Аябай кызыктуу сүйлөп берип атасыз. Сизге соңку суроону берейин. Негизи бардык маектериңизди окуп отуруп, аябай бир жаш кезиңизде азыр деле балким аябай бир изденүү жолунда жүргөнүңүз байкалып калды да. Суфизм тууралуу сөз кылыптырсыз, ошо Ражнич жөнүндө сөз кылыптырсыз. Негизи мындай руханий изденүүнүн аягы кайсыл чекитке келип токтоду? Эмнеге ишенип кайсыл ойго келип токтолдуңуз? Мен мынтип айтам өзүм. Баягы орусча божественный безбожник. Кудайдан жөө качкан кудайчыл кишимин дейм. Мына азыр 65ке чыктым. Эсиме келгенде, күндө эмес, эсиме келгенде, жараткан рахмат, ушул жашка чыгарганыңа рахмат, ушунча рызкыларды буйрутканыңа рахмат, ушунта алып жүргөнүңө рахмат. Жараткан ошо мени оорутпа, балага дагы, башкага дагы көз каранды кылба деп неме кылып коем. Ыраазы болсо керек Кудай. Анан намаз окуп, орозо кармаган, тиги бу ошо немем жок мен. Кайта мен тайтам молдо болгон. Чоң адам герой болгон. Апам айтып калат Арманова Акшажа. Геройдун баласы жакшы жерде берген экен мени деп малчыга. Негизи токтолгонуңуз кайсыл болду? Ошондо кайсыл жагына ишендиңиз? Ошондо мен Кудай жөнүндө менин оюм мындай азыр. Кудай бар, бирок жок деп айтса да болот. Это такой великий нерсе. Мына 0 сан, 9 сан нерсе. Барбы? Жокпу? Бар десе да болот, жок десе да болот, туурабы? 0дун кадирети өтө күчтүү. 9 санын ичинде. Мына 9дун артына 1ди койсоң 90, 2ни койсоң 900, 3дү койсоң 9000. То есть 9дун кадырын 100.000 эсе көтөрүп атат, Алдыма бирин эле коюп койсоң. Уже 1ден 1000 эсе ылдый чүрүп атат. Кудай ур деген сөз. Эте образды түшүндүргөндө да, Кудай бар да, бар. Ошол үчүн Кудайга дейт, Кудай шундай түшөттү, мен диндердин баарын түшөттүм. Буддизм, суфизм, христианство баарын. Кудай бар, жок, Кудай эмне кылып алмагыла деген сөзгө тарынбайт экен. Кудай сага берген ырыскыга ыраазы болбой, дагы дей берсең, ошого түшөт абайт экен. Мына канча мисал бар мына биздин президенттер качкандар немесе. Азыркы заманның ушундай болуп калды. Мен айтам азыркыларга, СССРге караганда 5 эсе жакшы жашайсыңар азыр, 5 эсе. Бирок алкымыңар, ниетиңер 15 эсе бузулду деп. Илгери тапканыбыз жеп, тапканыбызды кийчүбүз. Азыр болсо тандап жеп, тандап кийишет. Башкасы эмне кыласың? Наскини жамап кийчүлүк кайын, наскини жамап кийчүбүз. Азыр балдарга айтсаң, бүтүн алып кийбейсиң дейт. Анан илгери ырахат бар эле да. Сүйүнүп, мына Чокмордун Волгасы бакыш киши 6 саат жатчу да железге. Анан ошонун арасына мен таксовать этип келе калдым. Болгон мен. Таксовать этип, анан ошого бензин куюп, анан Чокмор немеден чыгып, бензинден баягы кам менен тамак баарын тазалап чейткен да. Өлө курсак ачат да суусайт. Анан экөөбүз кафеге барып манты жечүбүз. Могу деме жакта. Ушунда. Ошондой ырахат бар эле адамдар бакшы. Волга отуруп алып, байке подъездге чейин айдаңыз, коңшулар көрсүн мен таксимен келгенимде ушундай сүйүнчү бар. Сиз азыркы ошол советторун көргөн адам катарындагы, анан бүгүнкү турмушту дагы көрүп аткан адам катарындагы бүгүнкү күндөгү кыргыз интеллигенциясына болгон баа берүүңүз кандай, көз карашыңыз кандай? Биздеги
интеллигенция эми мен немедерде иштеген жокмун, алар менен байланыш немедимде эле жок. Бирок мында бир нерсени точно айтайын. Мурда билип билбейт деген сөз бар эле го, Азыр билбей эле сүйлөп атышат. Агай, азыр анан жанагы жасалма интеллектти бардык жерде пайдаланып атышпайбы? Сүрөтчүлөр дагы пайдаланышат. Бул кандай болуп калат? Сиздерге мындай атаандаш болуп калбайбы? Кадимки художниктердин. Ой, атаандаш эмес эле, искусственный интеллект деп. Искусственный интеллект вообще эле колдон алып атат жумуштун баарын. Мен мынабы сток немелер менен иштечүмүн да, мен мындай менен аябай продвинутый историкмин мен. 3D графикалар жасайм. Аны азыркы жаштар кыла албайт, көп кыла албайт. Бирок мына киного 2 миллион сом акча берген антамай мультфильмге кыла деп. Ошондой издесек жок айнан жаштардан. Аны себеби мына бир кыз бар, кичинекей кыз, мектепте окуган жасаган ошо. Азыр автобуста рекламаны көрсөтүп атпайбы? Ошону секундун 10 миң сомдон жасатканбыз ара. Секундун. Мына немеге мультфильм бар го, Миша Медведь деген. Ушул айтат, 1 секундка 20 саат убактыбыз кетет экен деп. Мультфильм жасаш үчүн. Мультфильм өтө кыйын кино бараганда. Неме? Анан искусственный интеллект, баягы японский неме бар, ученый. Ошондон бир менен бухгалтер сурады дейт. Мен эми эртең бир жумуш жок каламбы десем, албетте жумуш жок каласың, эгер искусственный интеллектти колдонгонду билбесең деп. Университетте мында неме окугандар мен көбүнө жолуктум да. Баягы информатика, компьютерде, же башканы окутат информатикада. Түрү менен окутат? Түрү менен окуса да, Photoshop билбейт ай. Photoshop билбейт жөнөкөй. Искусственный азыр үйдөн отуруп эле акча кылсаң болот. Үйдөн отуруп алып, мен ошентип, бирок үйдөн отуруп эле акча кылам. Эми азыр конечно кыйратып неме таппайм. Пенсия караганда көп табам, $100-150 келип турат. Пенсия 5 миң сом, $100 да жетпейт. Демек, бул жасалма интеллект тескерисинче абдан ишти жеңилдетип, жардам берип аткан турат, Жардам берип атат, неме кылып атат. Анан бул кандай десем, вообще жардам бергени укмуш да, бирок вообще эле адамдар азыр деги мен постоянно булардын интервьюсун эмесин изилдеп турам да. Компьютерлер өздөрү, американцдар дагы, орустар да айтып атат. Өздөрү бири-бири менен өздөрү бир тил таап, өзүнчө тил ойлоп таап алып, биз түшүнбөгөн дейт. Өздөрү бири-бири менен сүйлөшүп атат дейт. Бизди укпайт дейт. Анан токтоп өчүрүп коюшка аракет кыласың дейт. Токтоп өчүрүп койсоң токтоп калат. Кайра эле бир 2 айдан ошонто башташат дейт. Билбейт не болуп баратат. Баягы Терминатор деген кинодо баягы искусственный адамдар көзү ачык болот. Терминатор болуп баратат акырын-акырын. Ошондон коркушат азыр. Ошон үчүн Илон Маск айтты, 5 жылга токтотойлу деди жок дегенде. Десе Американ президенти, макул биз токтотобуз, бирок Кытай менен Россия токтотпойт деди. Аны айтканда туура. Алар өстүрө берет дейт. Бул бир жагы өтө опасный, өтө неме болуп атат искусственный интеллект, действительно. Ошон үчүн мен ChatGPT менен деп айтып коеюн, ChatGPT'ни кыргызча сүйлөттүк деп жапар неме айтпады, $20,000 берип. ChatGPT'ни? Действительно растет. Тимеле түш, ой, ошону сүйлөйт кыргызчанда. Тимеле түш жоройт. Бирок анан башка немелер да бар, графический сүрөт тарткан искусственный интеллекттер, алар түшүнбөйт атат кыргызчаны. Ошон үчүн бийлик дагы бир $15-20 миллион аябай ошону сүйлөтүп берсе, сонун болот эле. Себеби мына мен запрос жасасаң, видеонденчи, кыргыз кийимдери деп каякта бир немелерди мен художниктер, сүрөтчүлөргө группадан түшүндүрдүм да. Түшүнбөйт, ошондо десем, каякта сен немелер тартып атасың дейт. Калмактардын костюмдарын тартсың деп. Бул искусство компьютер кылып атат, ошо кыргызды таанып айтат, ошого таанып, нет, болбой эле карай эле могай неме, как будто мен тарткандай. Вот ушундай болуп атат, понимаешь? Ошон кыргызды тааныш керек. Эми кыргыз эле эмес, казакты, өзбек да тааныбайт экен, жазып көрдүм мен. Бирок казакчада түшүнөт тилдери, баягы графический искусственный интеллекттерчи, казакча немеси бар. Видео жасаган неме кандай. Кыргызчада ChatGPT'ге рахмат бийлик ошол. Мен азыр ошо менен отурам. Ошо менен окут кылып атасыз. Ошол да ойлонуп отурбайсың. Мондай идея берсең, шатыратып түрү менен 10 десең 10ду, 20 десең 20 чыгарып берет. Жанагы өзүңүз айтып аткан эмени ушул ChatGPT жасап аткан жокпу? Кайсыны? Оригиналдан сырткаркы берки тескерисин. Тескерисин десе? Халтураны деп коебузбу? Жок, халтура. Ошону ChatGPT абстракцияны мына бизге илгери сүрөтчүлөрдү окутканда, зачем фотографияга окшоп тартып, сүрөтчү деген өзүнчө болуш керек деп, өзүнчө ошондон абстракция башталган. Эми азыр компьютер абстракцияны вообще тутат. Даже кыймылдатып берет абстракцияны. Рахмат агай. Так что Эми акыркы мүнөттөрдөн пайдаланып, эл журтубузга эмне айтып кетесиз? Ошол боюнча. Эл журтка айтарым мен багыштар, мен тынчтык эле болсочу, тынчтык эле болсо боло берет экен баары. Баары эле боло берет экен.
Анан бар ачка тиги бу деп ушундай ачкачылыктын мына Белек Солтоновдун жазганы бар. Кыргыздын балдары ачкадан 16 жыл ачкадан коңуз терип жеп калган деп. Вот ачкачылык. Мен тайнам айтат бак, согуш мезгилинде дейт, буудайды кууруп туруп курсак алышканда. Пустеке чачып берчү дейт, биякта талпактап. Ошого чач, ошонун арасынан терип жеп атып уктап калчубуз дейт. Вот ошо ачачылык. Бул да окумуш нерсе экен. Так что, Рахмат. Кудайга сиздердин ушу тынчтык эле болсун. Бүгүн бизде конокто сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Өмүралы Тойчиев агабыз болду. Келерки жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.